22 июнда өкмөт үйүнүн алдында Чүй облусунун аймагындагы Аламүдүн жана Сокулук райондорунун айрым тургундары өкмөттөн жерди трансформациялоону талап кылып митингге чыгышкан. Жүздөй адам трансформация болсун деген талап коюшту. Акциянын катышуучулары тарабынан Ак Ордо конушунун жашоочусу Сыргак Майрамбек уулун дал ушул өткөрүлүп жаткан митинг учурунда элдин кубалап, жакалаган видеосу социалдык тармакка тарады. Гүлгөнгө гүлө жетем деген ушул сөз уктуңбу? 10 000 адам тагын чечет дейсиң го, биз кемне өчөшүп атасың, айтчы. Халпеле куланма сен, не качасың? Гүлгөнгө гүлө жетем деген ушуда? Гүлүп туруп качат атпайбы? Сыргак. Калп эле актер боло бербечи? Актер болбой элечи? Эркекче сөз берип атам, алтынай. Мына видеого тартып алдым мен. Бирок эркек экенине деле Кудайдан корккон балам, эркекче айтайын, ошон үчүн сен азыр келмей кетип метип атасың. Сүйлөшүрөм, элден неге качтың? Ошону айтчы. Барчы элге жооп берип койчу. Айтпа, Алланын бардыгы саллады. Элге жооп берип койчу, сен эмне үчүн кетип калганыңды айтып койчу элге. Эмнеге качтың? эркек экениңди деле калп го, айттым го, токтоп турчу дедим го. Мен сурам бербейчи. Баксаң, болду мындай болот. Сен комитетке кирип чыккандан кийин тияктан отказ чыкты. Бол эл сени кирип отказ кылдырды деп атат. Түшүнүп атасыңбы? Мен түшүнүгүм ошо менен келдим сага. Бир жерде туруп кантип болду? Антпесе эмне качасың андай? Мен эркекче сага Ачпа. сен элдин астына жооп берсеңчи. Досумда мындай сүйлөшөлү да. Мен биринчиден член комиссия болбосом, же депутат болбосом, же өкмөт болбосом кантип отказ кылам. Эмнеге качасың анда? Ошого жооп бер. Предложение бар деп сен айтып атасың. Ошону эле айтып кой, эмнеге качтың? Мындай да. Келип эле аялды толтура кишичи, баягы жаман сөздөрдү айтканда, эмне чуюн деп Жок, Кудайдан коркпойсуңар. Жаман сөз менен жаман эми келип эле монтаж. Биз экөөбүз эле бардык го артынан. Ким токтоп турсаң 1 мүнөткө дедим го мен. Мен сага жакындап калгам. Жана телефонуңа чыгып кой. Жок. Жүрчү. Азыр мындай болсо, элдин астына бар. Сени эч ким жеп салбайт, сен акыйкат айтып койчу. Жок, жеп салганда мен эмнейм? Ошону айтып атам, сен акыйкат айтып койчу. Сен могу кагазын көрүп сагачы. Мен сен ишенип атам. Берсең кагаз мен сага көрсөтөйм. Могу кара. Мына мен суу Суу менен иштейт. Көрсөтүп койчу ичин. Могу суу мененкен, мага уже көрсөттү. Мына. Суу менен иштейт экен бу. Митингге чогулган элдерде эле талапты коюп, буга чейин ушул эле маселе боюнча бир катар митингдерди өткөрүп келген Ак Ордо конушунун жашоочусу Сыргак Майрамбек уулунан тараган видео тууралуу төмөндөгүдөй жооп ала алдык. Ошол 22 күнү мыйзам долбоору комитетте каралмак болчу. Анан ошол жерге кирип, анан мыйзам долбоору 22-синен кайра бир жумага артка жылдырылды. Жылдырылгандыгына байланыштуу ошол жерде тышта Сокулук районунун Антоновка айыл өкмөтүнө караштуу ВОЗдон кирбей калган контурлар бар экен. Жана Аламүдүнск районунан кирбей калган контурлар бар экен. Анын ошол жерде бир трансформацияга деп чуркап жүргөн айрым бир кандайдыр бир ошол жерден кызыкчылыгы бар адамдар буга чейин эле мага айтып келишкен. Ушул маселелерди бириктирип чогуу көтөрөлүү депчи. А мен айткам, мен Ак Ордодо жашап алып, ВОЗду мыйзамдаштырып бергиле, Аламүдүндү мыйзамдаштырып бергиле деп кыйкыра албайм деп ар дайым айтып келгем аларга. Анан кийин ошол жерден мен тиги Ак үй тараптан чыккандан кийин эле ошол адамдар айтты, бул көп турган адамдаргачы, ушул бала ВОЗ менен Аламүдүнскийден тиги кызыл китеп албай калышыбызга кызыктар экен деп чогулган топтогу элдерге айтты. Анан топтогу элдер баягы, конечно, мен ал адамдар мени да тааныбайт экен, мен ал адамдарды биринчи жолу көрдүм да. Анан ал адамдар баягы ачууланып, ар бир адамды мен туура түшүнөм да, эмоция калдырат. Ачууланып эле мага ар кандай жаман сөздөрдү айтып кирди. Мен ошол жерден унчукпастан эле мен ладно деп жакшы алла деп эле басып кеттим. Бирок бул кылгандары менин оюмча туура эмес да. Анткени бул жерде көрө албастык. А мен өзүңөр ойлосоңор, мен депутат болбосом же өкмөттүн бир комиссиясы болбосом же өкмөттө иштебесем, а мен кантип эле ошол жерде тигиникин киргиз, мунукун киргизбе дейт элем. Буга чейин бул маселе көтөрүлгөндө Ак Ордо конушунун тургундары жапырт чыгып митингдерде катышып келген болсо, бул ирет алар акцияга чыгышкан жок. Анын себеби жакынкы күндөрү маселе оңунан чечилип, кызыл китеп колдоруна тиет деген ишеним бар. Бул маселе боюнча мурдатадан эле көтөрүп келишкен. Ошол жерде жашоочулар, айрым активисттер. Анан мен ушул 2018-ден баштап аябагандай катуу кийлигиштим ошол жерде жашоочу катары. Жалгыз митингтерди өткөзүп баштадым. Андан кийин Ак Ордодо жалпы менин коллегаларым болуп, чоң митингтерди өткөздүк. Көптөгөн жерлерге кайрылуу таштадык. Өзүнүн бир колдоосун көрсөтүп берген урматтуу биздин депутаттарыбыз пайда болду. Ошентип мынакей ишке ашып келе жатат. Ак Ордодо 13 миңден 15 миңге чейин түтүн бар.
азыркы учурда 11.200 жашап жатат. Аны бир 3-кө көбөйткөндө эле бир 40.000ге чейин жашоочу бар. Кудай буюрса, мен ишенип турам ушул эмеге, ушул жыйынтык. Анткени бул жыйынтык Кудай буюрса чечилип, ушул урматтуу мына азыркы отурган Союздун депутаттары кабыл алып берет деген терең бир ишеничим бар. Бирок муну дагы көрө жатабыз да. Бир жумадан кийин кандай болот экенин көрө жатабыз. Бирок ишеничим бар. Эске салсак, Кыргыз өкмөтү парламенттин кароосуна сунуш кылган мыйзам долбоорлорунда 2009-жылдан кийин турак үйлөр курулган сугат жерлерди мыйзамдаштыруу каралган. Бул мыйзам долбоорлорун Жогорку кеңеш 15-июндагы жалпы жыйынында биринчи окууда караган жана депутаттар сунуштарын берген. Ал эми 22-июнда Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө, жер участактарын которуу жөнүндө мыйзам долбоорлорун экинчи окулушунда кароого күн тартибине киргизген. Жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат жок.